Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүнкү Кыргызкыштак Меңшинар айылындагы семинарыбызда уланып атат. 1 жылдык Актуркпак айыл аймагы Өрүксар айылыбы? Меңшинар эми бияга? Өрүксар айылыбы. 1 жылдык көчөттөрдүн бутабыз боюнча биякта Беле акабыз мастер-класс көрсөтүп берет. Буюрса. Азыр мынау биз жогоруда айткан баягы жоондуктары жетише электердин жетишкен учуру экен да бул, өтө сонун болуп тур. Тандоо да өтө сонун болот. Азыр эми бу жерде биз келечектеги лидерлерибизди тандап алып туруп, ашыкчасын алабыз эмичи. Бизде муктаждык мынабу шакты койгону муктаждык жок. Себеби өтө төмөндө. Экинчиден параллель үстүдө шагыбыз бар. Ошондуктан биз муну алабыз. Талшынасы жакшы болсо деле. Экинчи маселе, өтө ортодо болгон бутакты жок кылабыз. Өтө ортодо гана жок кылабыз дагы. Ооба. Эми биз ушул келечектеги мынаны кескенден кийин көбөйө турган бутактарыбызды дагы мындай элестетип алышыбыз керек. Ала турган болсок, мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Параллелдерди биз азыр эле жок кылып койгонубуз жакшы болуп атат да. Кандай дейсиңер? Ооба. Мына биз ошондо чоңдорун тандайбыз дагы, мына ортодогуну бүт эле алып коет экенбиз. Мына бизде негизги келечекте дарагыбыз менен дээрлик өмүр бою жашай турган бутактарыбыз калды. Бирок бул сан бизге жетишсиз. Эгерде ушул боюнча калган болсо, бизде мөмөнүн массасы аз болуп туруп, өсүм вегетация эмеси балансы бузулат. Генерация менен вегетациянын балансы бузулуп калат. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө кеминде 8ден аз эмес сак калтырышыбыз керек. Бирок биринчи жылда бизде ошол 8ден 12ге чейинки шактар толук түрдө жок болгон үчүн биринчи жылда тигилгенден кийин чыккан бутактардын потенциальный мындай бир ошол келечекте кала тургандарды тандап, ошолорду көбөйтүү максатында биз кайра эле 20, кээ бирки жерде 30 кылып туруп кесип салышыбыз керек болот. Мынакей. Кесишибиз керек болот. Ушундай. Эми бизде буну айтышы мүмкүн да. Ушунча өскөн нерсени эмнеге кесип салды депчи. Бая айтып өткөндөй, толук түрдө лидерлерибиздин саны толук болуш үчүн экинчиден бизде мөмө бүчүрлөр дайыма кой берген болсок, жогору карай жүгүрөт. То есть азыктарыбыз жогору карап жүргөн үчүн, ошон үчүн мына жерде вегетация эмеси өтө көп байкалып атат да, өсүм күчтүүлүгү. Натыйжада мөмө бүчүрлөр эң жогоруда пайда болуп туруп, бул бутагыбыз ийилчек болуп, шамал каршылыгында, башка бир эмелердин таасиринде сынат. Бизде мисалы ажырым талдар өсөт го. Ошондой абалга келтирбешибиз керек да. Бизде айрыкча өрүктө мөмөлөрдү денеге жакын мөмөлөткөнүбүз өтө маанилүү. Себеби бул жерде азык ушул жерде жүргөн үчүн, мөмөлөр ошого жакын болгон үчүн калибр маселесин дагы чечкен болобуз да. Ушундай. Эми бул жерден кийинки этапта ушул биринчи эле жылдагы кийинки этабыбыз 3дөн 4дөн бутак берет булар. Буюрса 3дөн 4дөн бутак берет. Ошондо биз санап туруп 10дон 12ге чейин, 8ден 12ге чейин дейли, ошол бутактарды кайра эле ушул типте жогору карай тарбиялайбыз. Мындан 3 чыкты дейли. 3, 6. Ооба, ушундай кылсак деле болот. Мисалы ушундай кылсак болот. Азыр жок дейли. Мындай чыгар дейли. Чыгарды. Мындай чыгарды. Санайбыз берде. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, биз 2ден калтырсак болот экен, Окей. 10. И бул бутактарыбыз азыр эми бул боковой болуп өскөн. Негизи кийинки чыккандар
бир аз тигирээк кетет, бири менен эме болуп, жакыныраак болуп. Ошону элестикке алган болсок, булардын өсүмү август айынын ортосу 3 кварталга чейин 1 метрге жакын 80 сантиметрден өтө баштаган болсо, биз ушул кесүүнү кайталашыбыз шарт болот. Себеби дагы эле баягы эмеге кайтабыз, темага. Мөмөлөрүбүз өйдөгө болуп калып, биякта денелер пустой болуп калбаштыгы үчүн. Ар бир токтотконубуз сайын мөмө бүчүрлөр ойгонуп барат да биздечи. Экинчиден, мына негизги скелеттик бутактарыбыз кубаттанып барат. Шамалдын каршылыгында, башка нерсенин натыйжасында эч кандай бир сынып же ошондой нерселерге дуушар болбойт да. Ошону биз биринчи жылдан камсыздашыбыз керек. Экинчи этабында ошол август айынын 15-и 3 квартал дейли айдын. Ошол кезде 80 сантиметрден өтө баштаган болсо, ошол нерсени кылабыз. Эгерде ошол бийиктикке жетпесе, биз аны кеспейбиз. Себеби сентябрь келгенде уже вегетация өсүм азаят. Андан кийин чыккан бутагыбыз кышкы сууктарга туруксуз болуп калышы мүмкүн. Бышпай. Бирок ошол сууктун таасири учундай болгон болсо деле, кичине бир аз суу алган болсо, дарагыбызга өтө зыян, мындай стресске кабылтат да. Биз ошодон качыш үчүн этирээк кылган аракет кылабыз. Эгер ошол кез эмеге, толщинага, ошол бийиктикке жетпесе, аны балтырабыз ушу боюнча. Жазында уже дагы ошол процедураны кийинки жазда кайталашыбызга туура келет дагы. Бирок экинчи этаптан кийинки бутактарыбызды көп бутактай атпайбыз. Бир эле лидерди, ошо мына көбөйтүп алдык да керектүүнү. 10 бутак бар. 10 бутакты жалгыздан алып кете беребиз. Боковойго кеткен, ичкериге кеткен мындай бутактарды биз түбүнөн албастан короткий кылып калтырып кетебиз. Денеде, бияктан чыкты, токтотуп кетебиз. Мисалы дейли, мындай чыкты дейли азыр. Биз ушул бутакты түбүнөн алган болсок, денеге жакын жерде мөмөнү жок кылып койгон болобуз. Ошондуктан сөзсүз түрдө балтырып кесишибиз керек болот да. Балтырып кесишибиз керек. И мунун узундугун дагы мындан ашык кетирбешибиз керек болот, себеби денеден алыстап кетпештиги үчүн. Канча денеден алыстаган сайын мөмөлөрүбүз жакшы эмес болуп калат. Биринчи жылдык процедура ушул менен аяктайт.